Саламатсыңар, урматтуу көрөрмандар. Менин атым Эгинбаев Белик. Мен Кыргыз Республикасынын ашпозчулар ассоциациясынын президенти болом. Бүгүн биз жаш балдарга 2 жашка чейин берилүүчү тамакты жасайбыз. Кошумча тамак болуп эсептелет. Бул күрүчтөн жасалган ботко ашкабак менен кошулат. Бүгүн бизге ашкабак керек болот, күрүч керек болот, суу керек болот, анан кийин сүт, сливочный масло, бир аз сахар, туз кошулат бул тамакка. Анда баштайбыз. Ашкабакты биз биринчи майда туурап алабыз. Ашкабакты биз сүт менен, суу менен кошуп бышырып алабыз өзүнчө. Анан кийин биз күрүчтү сууга бышырабыз. Сууга бышырып атканда туз кошобуз. 20 мүнөттөй бышырабыз. Күрүч бышкандан кийин сүт кошуп туруп, дагы бир аз ашкабакты кошуп аралаштырабыз. Ашкабагыбызды ушундай узун кубик кылып туруп алсак болот, же болбосо бир аз кичирээк кубик кылып туруп алса болот. Ашкабагыбыз дайын. Буну сүт менен, суу менен аралаштырып бышырабыз. Анда эмесе биз ашкабагыбызды туурап алдык. Эми даярлаган ашкабакты ашканага барып дайындайбыз. Анда эмесе биз күрүчтү биринчиден бышырып алабыз. Бизге биринчи деген суу колдонобуз, 200 граммдай. Суу бир аз жылыгандан кийин бияка алдын ала жуулуп алган күрүчтү кошобуз. Күрүчтү кошкондон кийин буну 15-20 мүнөт бышырабыз. Күрүч жакшы бышыш керек. Бир аз туздан кошобуз. Биздин күрүчүбүз бышкыча биз ашкабакты ошондой эле өзүнчө бышырабыз. Буга биз деген 50% суу колдонобуз, 50% сүт колдонобуз. Ашкабакты биз ошуга өзүнчө бышырып алабыз. Бияка да бир аз туз салып койсо болот. Даамын татып, бир аз кумшекер кошуп койсок болот. Ашкабакты дагы 20 мүнөттөй бышырабыз. Анда эмесе биздин күрүчүбүз эзилип жакшы бышты, ашкабагыбыз дагы жакшы эзилип бышты. Эми биз ашкабакты күрүчкө кошобуз. Ашкабакты биз сүткө бышырып алдык, ошону унутпайбыз. Эң негизги биздин кыймылыбыз ошо ашкабак өзүнчө бышыш керек сүт менен. Анда эмесе бунун баарын биз майдараак кылып эзип алабыз. Эгерде блендер болсо, блендер менен эзсеңер болот, блендер жок болсо ушундай атайын эзгич менен эзип алсаңыз болот. Эң пайдалуу кошумча тамак. Бияка биз туздон кошобуз бир аз, кум шекерден дагы татымдап көрөбүз. Аралаштырып, сливочный майдан кошуп, баарын аралаштырып, мына биздин боткобуз дайын болду. Бул боткобуз 12 айдан 2 жашка чейин даярдалган тамак. Биздин экинчи тамактын, кошумча тамактын рецепт бул тефтели болот. Бияка биз эт колдонобуз. Биякта майдаланган эт, анан кийин күрүч колдонобуз. Күрүчтү болсо биз алдын ала бир жарым бышкыча дайындайбыз, 20 мүнөттөй. Анан кийин бияка отдельно соуска бизге сабиз кетет, помидор кетет. Помидор жок болсо томат паста жарым кашык кошуп койсо болот. Чеснок кетет, май кетет, соль, перец, анан жумуртка кетет. Анда эмесе баштайбыз. Биринчи биз этти салып алабыз. Фаршка биз пияз колдонобуз. Пиязды аябай ичке тураш керек, же болбосо мясорубка болсо мясорубканы өткөрүп алсак болот.
Бул пияздын жартысын биз соуска колдонобуз. Пиязды майда турагандан кийин фаршка кошобуз. Бияка чеснок дагы турайбыз. Чесноктун жартысын колдонсок болот. Мындай эзип алсаңар деле болот. Ушуну батыраак туралат. Чесноктун дагы даамы жакшы чыгат. Бияка туз салабыз. 1 килограммга 7 грамм туз салсаңар болот. Азыр биз бир порция дайындап атабыз. Жумуртканын да жартысын колдонсок болот. Bunun баарын биз аралаштырып алабыз. Баарын кошкондон кийин аралаштырабыз. Тефтелинин көлөмү болжол менен 3 сантиметр болуш керек. Бир аз жер жаңгактан бир аз чоңураак да. Ушундай кашык алып туруп тоголоктойбуз. Көлөмү грек жаңгагынан бир аз чоңураак болот. 3 сантиметр болжол менен. Анан кийин бунун баарын биз бир идишке, кастрюльгө салабыз. Суудан көмгүчө куюп туруп 20 мүнөт бышырабыз. Мына биздин тефтелибиз дайын болуп калды. Азыр биз тефтелин соусуна керектүү жемиштерди турап алабыз. Бизге сабиз кетет. Сабизди бирдей кылып туруп кубик менен турасаңар болот. Андан кийин пиязды дагы турайбыз. Пиязды дагы кубик кылып бирдей турайбыз. Помидор дагы кетет. Помидорду да кубик кылып турап алабыз. Анда эмесе биздин тууралган азыктарыбыз дайын. Ашканага барып бышырабыз. Анда эмесе биз тефтелини бышырып баштайбыз. Бизге өсүмдүк майы керек. 1 чай кашык өсүмдүк майы. Андан кийин биз пиязды кууруп алабыз бир аз. Бир аз пиязды кууруп алгандан кийин сабизди кошобуз. Сабизди да ошондой эле бисира кууруп алабыз. Бияка туз, кара мурч, чеснок, помидор салабыз. Помидор жок болсо томатный паста 1 кашык кошсок болот. Бир сыра куурулгандан кийин суудан кошобуз. 200 мг. Бир аз кайнап баштагандан кийин эле биз тефтелиди салабыз. Тефтели салгандан кийин крышканы жаап, отту бастатабыз. Бастаткандан кийин 15-20 мүнөт бышырабыз. Мына эмесе биздин суубуз кайнады. Суубуз кайнагандан кийин биз тефтелиди салабыз. Тефтелиди салабыз. Сиз соус кызыл болуш үчүн помидор көбүрөөк кошсоңор болот, же болбосо томат пастаны кошосуңар. Мына эмесе биздин тефтелибиз 15-20 мүнөттө бышат. Биздин 12 айдан 2 жашка чейин жаш балдарга жасаган тамагыбыз дайын. Мына тефтелибиз дайын болду. Уже соус да дайын болот. Соустун ортосуна куюп койсо болот. Андан кийин момундай свежий помидор менен кооздоп койсок дагы болот.
Бул тамак менен өзүңүз деле тамактансаңыз болот. Атайын биз көбүрөөк кылып жасадык. Бул балага дагы, энеге да аябай пайдалуу тамак болуп эсептелет. Бүгүн биз сиздерге атайын 12 айдан 2 жашка чейин кошумча тамактын бир түрлөрүн жасадык. Бул жерде күрүч боткосу, ашкабак менен кошулган сүт менен, бул жерде эт кошулган тефтели, күрүч менен жасалган тамак. Тамагыңыздар даамдуу болсун, туура тамактаналы.